Интернет аркылуу акча табуунун эки жолу бар. Биринчиси без вложений, башкача айтканда акча сарптабастан акча табуу жана экинчиси с вложениями, акча сарптап акчаны көбөйтүү. Эми ар бирине токтолсок. Алгач без вложений. Мында көбүнчө сиз подписка, лайк, комментарий жазып акча табасыз. Бул жол менен күнүнө максимум 60-70 сом тапса болот. Андан ашык таба албайсыз. Эмнеге анда блогерлер күнүнө 500 сом тапса болот деп YouTube'га видео киргизе беришет. Күнүнө 500 сом табуу өзү мүмкүнбү? Жооп ооба. Эгерде сиздин 300дөн ашык активдүү рефералыңыз болсо, бул учурда мүмкүн. Ал эми мындай мүмкүнчүлүк блогерлерде гана болот. Болгондо дагы 40 000 подписчиктен өйдө болгон блогерлерде. Демек Airfox каналы өзү күнүнө без вложений 500 сомдон акча таппайт. Airfox каналына без вложений сайттардан үчөөсүнөн гана акча табат. VK Target, VK Surfing жана Instagram 777. Калган сайттардан акча түшпөйт. Жумасын алганда рефералдардан VK Target'тен 50 сом, VK Surfing 100 сом жана Instagram 777 200 сом түшөт. Жалпы бир жумада 350 сом. Бул дегени күнүнө рефералдардан мага 50 сом түшөт деген сөз келип чыгат. Демек, мен 50 сомдон таап жатсам, сиздер эч качан күнүнө 500 сомдон таба албайсыздар. Анан да айта кетчү нерсе, Инстаграмда азыр көп адамдар схема сатып иштешет. Башкача айтканда, интернет аркылуу акча тапканды үйрөтөт. Баасы 200 сомдон 1000 сомго чейин. Алар болбосо өздөрү ошол сайттар менен деле иштегенди билбейт. Сиздердин суроолорго так жооп бере албайт. Анан ошол схема сатып алгандын баары суроосун мага жазат. Ошондой адамдардын баарына төмөндөгүдөй жооп. Эми вложение менен канча акча тапса болот? Вложение кылыштын эки жолу бар. Бири ставка жана экинчиси инвестиция. Ставка коюу ислам дининде арам болуп саналат. Эгерде кимде-ким футболго, бокска жана башка спорттук мелдештерге акча коюп, акчасын көбөйтсө же казино ойноп акча утса, булардын баары арам акча болуп саналат. Андан да жаман жери, бул ыктымалдуу нерсе. Башкача айтканда, же утасыз, же утуласыз. Эми инвестиция жолун айтып берсем, мында да акча кээ бир учурда арам болуп калышы мүмкүн. Эгерде сиздер банкка же кредит берүүчү сайттарга же спорттук мелдештерге утуп берүүчү сайттарга акча салсаңыз, бул учурда сиздин акчаңыз арам болуп саналат. Себеби динде сүткорлук арам нерсе. Анан комментарийге жазган кээ бир адамдарга таң каласың, жөн эле арам деп жаза берет, а далил сурасаң эч нерсе билбейт. Процент деген сөздү укса эле, болду, арам деп түшүнүшөт. Ошолорго жооп, кичине башыңды иштетип сүйлө. Мисалы, бир официант бала халал кафеде иштесин дейли, эми анын күнүмдүк тапкан акчасы саткан тамак аштын 5%-ин түзөт дейли. Ошондо 5% деп койгон үчүн акчасы арам болуп калабы? Сиздердин логика боюнча процент арам да. Дагы бир мисал, автомойка. Бул жакта иштеген адам бир машина жууса, түшкөн акчанын 50%-ин алат. Ошондо сиздердин логика боюнча бул да арам. Анда сиздерге фокус. Ушул процент деген сөздү математикада бөлүк менен алмаштырса болот. Мисалы, 5%-ти 20-дан 1, 50%-ти 2-ден 1 деген сөз менен алмаштырып коелу. Ошондо официантка сатылган тамак аштын 20-дан 1 бөлүгү айлык болуп берилет. Ошондо сиздердин ой боюнча адал болуп калды. Дагы бир мисал, бир адам экинчи адамга 1000 сом акча карызга берди. Биринчи адамдын талабы боюнча экинчи адам берилген акчанын үстүнө 5-тен 1 бөлүктү кошуп бериши керек болчу. Ошондо сиздердин оюңар боюнча бул адал, себеби процент деген сөз колдонулган жок. А чындыгында харам нерсе ушул нерседе болчу, себеби бул чыныгы сүткорлук. Инвестиция деген эмне? Жөнөкөй мисал менен түшүндүрүп кетсем, мисалы, сиз чоң бир ресторан ачайын дедиңиз жана аны ачканга сизге каражат жетпей жатат дейли. Бул учурда сиздер инвесторлорго кайрыласыз жана алар сизге колдон келишинче акча сарптап ошол ресторанын ачылышына жардам берет. Эми сиз ресторанды ачкан соң кирешеге ээ болуп баштайсыз жана түшкөн пайдадан инвесторлордун сарптаган акчасына жараша акча төлөй баштайсыз. Себеби сиздин ийгилигиңизге инвесторлор себепчи болду. Эгерде сиз ачкан соң ресторан жакшы иштебей калса, анда сиз негизги сумманы кайтарасыз. Эгерде ага да мүмкүнчүлүк жок болсо, эч нерсе акча кайтарбайсыз. Себеби сиз зыянга учурап жатасыз. Демек, бул жакта эки жактын тең кызыкчылыгы каралат. Эми интернет аркылуу инвестиция кылуу бул
ушул эле нерсенин онлайн түрү. Интернеттен сиздер стартаптарга жана криптовалютага инвестиция кылсаңыздар болот жана ошолор аркылуу акчаңыздарды көбөйтө аласыздар. Бул жол менен ар кандай киреше тапса болот. Айына 2000 сомдон баштап 2 миллионго чейин акча тапса болот. Эми сиздердин тапкан акча 3 нерседен көз каранды. Сиздердин салган акчанын суммасынан, убактысынан жана кирешенин процентинен көз каранды. Эми ар бирине токтолсок. Салган акчанын суммасы. Эгерде сиздер 2000 сом салып, айына 60 000 сом табам десеңиздер, жаңылышасыз. Сиз ашып кетти дегенде, бул акча менен айына 600 сом табасыз. 60 000 сом табам десеңиз, аз дегенде 200 000 сом сайтка салуу керек. Ошондо сиз айына 60 000 сомдон тапсаңыз болот. Салган акчанын убактысы. Эгерде сиз ар сайын акчаңыздан түшкөн пайданы чыгара берсеңиз, анда киреше азыраак болот. Мисалы 10 000 сом инвестиция кылдыңыз, ар ай сайын сизге 30% пайда түшөт дейли. Башкача айтканда 3 000 сом. Эми сиз ай сайын 3 000 сомдон чыгарып турасыз дейли. Ошондо сиз 1 жылда 36 000 сом пайда табасыз. Эгерде 1 жыл бою пайдасын чыгарбасаңыз, анда кирешенин үстүнө киреше кошулуп, 1 жылдык кирешеңиз 222 000 сом болот. Демек 1 жыл таштап коюп, кийинки жылдан баштап ай сайын 60 000 зарплатага жетсеңиздер болот. Проценти. Эгерде сайттын проценти жогору болсо, ошончолук тездик менен көтөрүлүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Демек инвестициялык сайттар менен иштөөдө ийгилик ушул 3 нерседен көз каранды экен. Анан эч кандай рефералдардан көз каранды эмес. Рефералдардан ашып кетсе 4-5% гана түшөт. Анан реферал аркылуу акча таап жатасыз дегендер көп башымды ортпагыла демекчимин. Эми өзүмдүн интернет аркылуу тапкан айлыгым азырынча 35 000 сом, бирок акырындык менен көбөйүп жатат. Менин максатым интернет аркылуу айына 100 000ден табуу. Эми ушул сыяктуу видео буюрса 3 айдан соң чыгат. Ошондо да сиздерге интернет аркылуу канча акча тапканымды көрсөтөм. Кээ бири азыр жазышы мүмкүн, сен үйдө жатып кантип 100 000 сом тапмак элең, элдер Россияга барып анча акча таппайт деп. Эми кээ бир адамдар колу менен иштейт, кээ бири башы менен иштейт демекчимин. Бирок сөзсүз кол менен иштеп табыш шарт эмес бизде. Ушул менен видеону жыйынтыктайм. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басыңыздар жана каналга катталып коңгуроону жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.